Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү көрсөтүүбүздү биз жыйынтыктап балдар маселелери жөнүндө, үй бүлө маселелери жөнүндө жана балдардын укуктары, ата-энелердин жоопкерчиликтери тууралуу көп маселе козгоп, буга чейин айтып кеттик. Эми ушул балдар маселесинин олуттуу нерселери жөнүндө айта кетсекпи деп турамын. Биздин коомдо тилекке каршы балдарга жеткиликтүү мамиле же болбосо жеткиликтүү коргоо болуп жаткан жери жок. Муну баарыбыз күндө билип атабыз. Бул балдардын укуктары жана балдардын талаптары, кызыкчылыгы эмнегедир көмүскөдө калат да. Өзүнүн 18ге чыкпагандыгына байланыштуу, жаштыгына байланыштуу өзүн өзү коргоону ишке ашыруу өтө татаал болуп эсептелет. Ошондуктан буга биринчиден ата-энелер, жалпы эл, жарандар жана мамлекет абдан кун коюп мамиле кылышыбыз керек. Биз турмушта байкап атабыз, көчөгө чыксак деле, кайсы жерде болбосун биз балалуу мамлекетпиз. Бирок мен көчөдө басканда абдан капаланып кетем. Себеби өзү эле ошо ата-энелердин балдарды кыйкырып урушуп аткандыгын, же болбосо кароосуз калган балдар ар кайсы жерде ойноп, ата-энеси өтө кичинекей болсо дагы ата-энеси жанында жок болуп кароосуз калган балдар. Ошондой эле көчөдөн кетип баратсаң, өзгөчө аябай эл көп топтолгон жерлерде кир же болбосо кандайдыр бир капаланган, курсак ачкан балдарды көргөндө өтө кейиштүү маселе деп ойлоймун. Биздин коом биринчиден балдарыбыздын бактысы менен көрүнүшүбүз керек. Ошондо биз балдарыбыз кандай бактылуу болсо, кандай жакшынакай шарттарда жашаса, ошол учурда гана биз коом өзүбүздү татыктуу адамдар деп эсептешибиз керек. Ошол себептен Кыргызстанда акыркы жылдары көпчүлүк мекемелер, юристтер жана башка көп жарандык катуулдар аракеттенип, бир топ мыйзамдар жана бир топ мамлекеттик коомдор жана мамлекеттик администрация тарабынан иштер жүргүзүлүп жатат. Ошого карабай, мен бүгүн юридикалык жактан балдардын укуктары, кызыкчылыгы жана алардын коргоо кандай ишке ашып жаткандыгы тууралуу токтолуп кетким келет. Биринчиден, 18 жашка чыккычакты ар бир бала өзү укук коргоо мүмкүнчүлүгү чектелген. Ошон үчүн анын өкүлдөрү болуп өзүнүн ата-энеси эсептелет. Эгерде ата-энеси жок болсо, анда жакын туугандары такыр болбогон учурда мамлекетте атайын администрация тарабынан жакталат да. Ошол себептен биз айта турган негизги принциптер жөнүндө айта кетейин дейм. Бул биринчиден балдар баардык талап кылынган мамлекет тарабынан, мыйзам тарабынан жана оор абалда турган балдарга өзүнүн укугун пайдаланып, кандайдыр бир өзүнө карата жардам алууга укугу бар. Андан тышкары биз балдарды алардын жаштыгына карап, же болбосо жактоосу жоктугуна карап, аларды четке кагып, алардын кызыкчылыгын четке көңүл бурбай койгонго мүмкүн эмес. Мыйзам өзү чектеген 14 жашадан жогору кээ бир учурда иштөө мүмкүнчүлүгү болгон учурлардан башка учурларда балдарды биз иштетүүгө акыбыз жок. Ар бир бала дайыма көзөмөлдө болуп, дайыма тарбиялануусу дурус да, жана эң негизгиси бул жаш жеткен учурда билим алууга, баштапкы билимди дагы, орто билимди дагы алууга толук укугу бар жана буну биз мамлекет, ата-энелер жана коомчулук ушул талапты аткарышыбыз керек. Балдардын жашоо шарты туура болуш керек. Биринчиден балдардын курсагы тоё, тамак жеш керек. Экинчиден
балдардын кийими бүтүн болуш керек, окуу куралдары жана жашоо шарты өзүнчө орду болуш керек, уктай турган жери болуш керек. Мына ушул талаптардын баардыгын жоопкерчиликтүү адамдар, ата энелер, коомчулук жана мамлекет өз балдарга шарт түзүп беришибиз керек. Бул негизги принциптер. Эми шашпай токтоло кете турган болсок, бизде Кыргызстанда абдан жакшы жетишкендик болгон. Бул Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодекси кабыл алынган 27 апрель 17 жылы 64-токтомдун эми ушул мыйзамда балдардын кызыкчылыгы жана мыйзамдуу укуктары кандай корголуш керек жана ушул мыйзам эң татаал нерселер жөнүндө айтып, адамдын балдардын укуктарын көрсөтүп жана жоопкерчиликтүү адамдардын укуктарын, милдеттерин чектеп кеткен да. Бала деп кимди айтабыз? Бул 18 жашка чыга элек өспүрүмдөрдү, жаш балдарды, кичинекей жаңы төрөлгөндөн баштап 18 жашка чейинкилер бул мыйзамда юридикалык жактан бала деп эсептелет. Андан тышкары оор акыбалда болгон балдар бар. Булар жетимдер, ата энесинин кароосунан калган балдар болот. Же болбосо кандайдыр бир кыйынчылык акыбалда, же болбосо жоопко тартылып атабы, же кылмыш ишин жасап коебу, ушундай балдардын баардыгын оор абалда калган балдар деп эсептейбиз. Эми андан тышкары кароосуз калган безнадзорный, беспризорный ребенок дегенибиз бар. Алар менен дагы биздин органдар, атайын органдар түзүлгөн, ошолор дагы иштейт. Жетим балдар өзүнчө категорияда болот. Андан тышкары биздин балдардын мыйзам менен конфликтте болгон балдар да бар да. Мисалы үчүн жаш кезинде эле 18 жашка чыга электе эле кылмыш ишин жасап, кандайдыр бир шарттар менен ушул балдар конфликтте, мыйзам менен конфликттеги балдар деп эсептелет. Андан тышкары биз жалпы балдарды төрөлгөндөн тартып 18 жашка чейинки баардык балдардын укуктары жана алардын кызыкчылыктары көрсөтүлгөн. Жоопко тартылуу же болбосо жоопкерчилик балдардыкы ал өзгөчө. Эми ал жөнүндө биз өткөн передачалар, көрсөтүүлөрдө айтып кеттик. Эми азыр биз ушул балдардын укуктарын кандай коргоо ишке ашырылып атат, ошону биз айта кетели. Мамлекет тарабынан атайын балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо үчүн программа иштелип чыккан. Ал программада мыйзамдын талаптарын, үй бүлө кодексинин, конституциянын жана балдар жөнүндө кодекстин ишке ашыруу боюнча бул программадагы көрсөтүлгөн нерселердин баардыгы аткарылууга тийиш. Биз балдардын мамлекет тарабынан жакталган жана коргоого алынган гарантиялар жөнүндө айта кетсек деп атам. Бул биринчиден бала өзүнүн өмүрүнө жана үй бүлөдө тарбиялануу укугу бар да. Биз азыр прессадан көп маалымат алып атабыз. Көпчүлүк учурда азыр аябай көбөйүп кетти. Балдарга каршы кылмыш иштери көбөйүп атат. Биринчиден төрөлгөндө аябай кооптуу абалда таштап кеткен учурлар бар. Ата энелери кандайдыр бир туура эмес, оңго жат көрүнүштөр менен алек болуп балдары кароосуз калган учурлар болуп атат. Көптөгөн тарбия жана билим албагандыгына байланыштуу балдар кароосуз калып кылмыш ишине барган учурлар болуп атат. Ушул учурда балдар үчүн абдан кооптуу, себеби алар ушундай кароосуз калган учурда өмүрүнөн ажырап калышы мүмкүн. Кээ бирлери атайын балдарга каршы
кылмыш иштерин жасап атат. Мисалы үчүн биз ПРСден окуп атабыз, мына уруп, карабай калган учурда өрт чыгып же ушундай учурларда балдар өмүрүнөн ажырап калып атат. Биз абдан туура түшүнүшүбүз керек. Балдар өзүн өзү коргой албайт, өзүнүн жашына жараша, жаштыгына жараша өздөрүнүн шарттарын түзүп бере албайт. Эгерде ата эне өзүнүн жоопкерчилигин сезип, балдарды жалгыз таштап, өрт чыга турган кандайдыр бир шартта кетип кала турган болсо, ошол үйдө өрт чыкса, балдар эч качан өзүн коргой албайт. Ошол өрт чыккандан кийин өзүнүн өмүрүн жоготуп койгон учурлар болот. Биз эми юристтер ушундай көз карашта карайбыз да, балким эгерде коомдо жөнөтөс болсо мына өрт чыгып кетиптир, ушундай болуп калыптыр деп атат. Бирок биз айта кете турган нерсебиз бул ушундай шарт эгерде жанындагы ата энеси же болбосо башка жарандар ошого көңүл буруп ушундай шартка балдарды таштабаса, анда балдардын өмүрү сакталып калмак. Ошол себептен бул биринчиден ар бир бала өзүнүн өмүрүнө укугу бар, балдардын аман эсен болушу бул мамлекет тарабынан, жарандар тарабынан, коомчулук тарабынан, биринчи ирет ата энелер тарабынан камсыздалыш керек. Бул бирден бир маанилүү, коомчулук үчүн маанилүү нерсе. Ар бир бала мээримге, тарбияга жана жылуу мамилеге муктаж болот. Ушундай жылуу мамилени, материалдык жактан кийимин, тамагын жана жашоо шартын камсыздоо бул дагы коом, мамлекет жана ата энелердин милдети. Бул балдардын укугу. Ар бир бала жакшы шартта, курсагы ток, кийими бүтүн, жакшы билим алып, өсүп чоңоюуга укугу бар. Мына ушул шартты биз түзүп беришибиз керек. Андан тышкары кээ бир учурда тилекке каршы балдар ата энелерден өзүнчө жашап калган учурлар болот. Бул жерде мүмкүнчүлүгү болбой, мисалы үчүн ажырашкан учурларда, ата энеси ажырашып калган учурда, алда бирөө ата энеси менен калса, мына көпчүлүк учурда энелери менен калып атат. Кээ бир учурда атасы менен да калган учурлар бар, бирок башка атасын көрүүгө, аны менен мамилелешүүгө, анын жылуу мамилесин кабыл алууга, анын тартип тарбиясын жана материалдык жардамын көрүүгө бала укуктуу. Мен ушул жерден айта кетейин дегеним, көпчүлүк энелер мага консультацияга келип калганда байкайм, минтип калышат: ой, мага эчтекенин кереги жок, балдарын мен аны үйгө киргизбейм, жолобосун деген туура эмес ойлор болот да. Бул аялдар өзүнүн кызыкчылыгын гана, өзүнүн таарынычын гана айтып, өзүнүн таарынычы үчүн балдардын укугун ойлобой калган учурда, мына ушул учурда биз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Себеби ата эне балдар үчүн бирдей. Атасын да жакшы көрөт, энесин да жакшы көрөт. Эгерде турмушта ошондой болуп экөө ата энесинин ортосунда мамиле бузула турган болсо, бул балдарга эч кандай таасирин тийгизбеш керек. Демек, ажырашып кеткен учурда деле атасы дагы, энеси дагы бирдей убакытта балдардын тарбиясына, балдардын жашоосуна катышууга укугу, милдети бар, укугу да бар. Балдар болсо ошол материалдык жардамды көрүүгө дагы укугу бар. Мына ушуну дагы биз камсыздап беришибиз керек. Мындан тышкары эки жаат бири-бирине таарыныч болгон учурда чоң ата, чоң апалары, тайэне, таяталары менен мындай укукту жөнүндө, балдардын укугу жөнүндө маалыматы начар ата энелер түшүнбөй туруп, ошолорду кыскартып жолотпой койгон учурлар. Бул мыйзамсыз нерсе. Себеби ар бир бала өзүнүн туугандары менен мамиле кылууга, алардан жардам күтүүгө укугу бар. Ушул укуктарды биз кыскартпашыбыз керек. Ушул жөнүндө абдан жакшы түшүндүрүү иштерин айта кетишибиз керек. Андан тышкары ар бир бала эс алууга укугу бар.
Мисалы үчүн көпчүлүк каникул учурунда кандайдыр бир жакшы жерлерге алып барып, сууга түшүрүп, жана башка эме эс алуунун түрлөрү абдан көп. Баланын көңүлүн ачып, эс алуу укугун пайдаланууга ар бир бала укугу бар. Биз эми көпчүлүк учурда байкайбыз, балдар каникулга чыкса эле сөзсүз түрдө аларды айыл чарба иштерине салып, эч кандай эс алдырбай, баягы кайра окуу башталганда абдан чарчап келген учурлары болот. Бул мыйзамга абдан терс көрүнүш, ошондуктан бул мындай нерсени биз дагы ойлонуп жокко чыгарышыбыз керек. Себеби ар бир баланын эс алуусун биз камсыздап беришибиз керек. Дагы деле айтам, биз деген бул мамлекет, ата энелер жана коомчулук, жалпы жарандар ар бир бала ден соолугунун таза болушуна, дарыланууга укугу бар. Бул ата энелер тарабынан дайыма карап тескелип туруш керек. Эгерде бала ооруп кала турган болсо, сөзсүз түрдө дарылануу мекемелерине кайрылыш керек. Биз билебиз, мынау ошо балдар жөнүндө кодекстин 9-беренесинин 3-бөлүгүндө айтылган бул бекер балдарды дарылоо бизде мамлекетте каралган. Бул бекер дарылоону баардык мамлекеттин медициналык мекемелери көрсөтөт. Жакшы каралып, учурунда тамак ичип, сезон менен туура кийинип жүргөн балдар бул ооруп калуу шартынан алыс болот. Ошон үчүн бул бир тараптан ата энелердин жана коомчулуктун милдети болсо, экинчи тараптан бул балдардын укугу. Ушул укукту мыйзам жана мамлекет коргойт. Ошол себептен буну биз ушундай балдарга ушундай мамиле жасашыбыз керек. Андан тышкары бул олуттуу маселелердин бири балдардын өрчүшү. Балдар сөзсүз түрдө ден соолугу жакшы болуп, жана билим алып, дайыма өрчүп, коомчулукка пайдалуу адам болуп чыккычакты ата энелер жана коомчулук болгон аракетин кылыш керек. Ар бир бала өзү каалагандай жана баштапкы анан орто билимден тышкары өзүн каалагандай кесип алып окууга, билим алууга, бекер билим алууга укуктуу. Ушул укукту биз камсыздап беришибиз керек. Балдар жөнүндө мыйзам 10-беренесинде көрсөтүлгөн. Бул мыйзам аркылуу чектелген. Мыйзамды бузуу болбойт, баардыгыбыз туура түшүнүшүбүз керек. Инсан катары кабыл алып, ар бир баланын өзүнүн ою болот. Ою мына ушул оюн айтып, түшүндүрүп, ошол оюн ишке ашырууга укугу бар. Баланын оюн угуш керек. Мен көп байкайм биздин коомчулукта эмнегедир үй бүлөдө баланы мындай экинчи сорттуу адамдай кабыл алып, анын оюн эч ким укпайт. Көпчүлүк учурда сен баласың, макул ар жакка отуруп тур, анан кийин чоңойгондо сүйлөйсүң дегендер да бар. Бирок бул мыйзамга каршы. Себеби ар бир баланын ою болот, акыл эси, өзүнүн максаты, ой жүгүртүлү. Ушул оюн айтып, ошол оюн ишке ашырууга укугу бар. Аны биз угушубуз керек жана ошол оюнда болгон нерселерди ишке ашырууга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Бүгүн биз балдар укуктары жөнүндө жана алардын мыйзам чегинде кандай жакталары жөнүндө айта кеттик. Анда эмесе көрүшкөнчө эмки көрсөтүүгө чейин саламатта болуңуздар. Эмки көрсөтүүдө ушул теманы улантабыз.